Kayakka kettasың аны? Çekeye koyup koyun da çok. Turersin, şerge gay tostu şerge toxtu. Mayli. Группа кел тат. Mayli. Партия сауышын. Хорошо. Түсіндің бе? Мақұл. Мақұл. Аты жөніңіз кім ака? Аты жөнім, түсіндің бе? Мақұл. Сіз таба аласыз. Тоғыны. Барлығы таба алады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы айдоочуну сөккөн милиция кызматкери жазаланат. Бүгүн 16 майда социалдык тармактарда айдоочу менен жүргөнчүнү милиция кызматкери сөккөн видео тарады. Видео тасмада укук коргоо органынын кызматкери айдоочудан орой түрдө унааны токтотууну сурап, атайын топ келе жатканын айткан. Колдонуучулар аталган чыр-чатак Ошто орун алганын болголошууда. Бул тууралуу Назар Ньюска түштүктөгү Борбор шаарыбыздын шаардык ички иштер башкармалыгынан аталган кызматкердин өзүгүн тактоо иштери жүрүп жатканын билдиришти. Аталган факты боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Учурда кызматкердин өздүгү такталууда. Анын иш аракетине тиешелүү баа берилет. Айдоочу кырдаалды курчутууга аракет кылганда деле кызматкер өзүн мындай алып жүргөнү туура эмес деп белгиледи Замир Сыдыков. Улак Назар Ньюс. Өлгөндөн кийин адам кыймылдашы мүмкүнбү? Табытта жаткан маркум кол булгады. Индонезиянын Манада шаарында акыркы сапарга узатуу зыйнатында маркум табыттын терезесинен кол булгады. Бул тууралуу Daily Mail басмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык чиркөө кызматкери өз ишин кылып жаткан маалда маркумдун колу кыймылдап жатканы видеого түшүп калган. Видеону көргөн айрым интернет колдонуучулар табытта жаткан маркум тирүү болгон деген божомолдорун айтышкан. Ал эми дагы бири табыттын ичинде чычкан жүрүшү мүмкүн деген. Окумуштуулар буга чейин изилдөөлөрдү жүргүзүп, өлгөндөн кийин адамдын дене бою көп убакыт бою кыймылдашы мүмкүн экенин аныкташкан. Булак Ринг Кейжи. Россияда кыргызстандык жигит бир сутка бою столбанын башынан түшпөй олтурган. Россиянын Сызран шаарында кыргызстандык жаран столбанын башына чыгып алып түшпөй койгон. Ошондой эле өзүнө эч кимди жолоткон эмес. 14 майдын таңында ал бийик мунарага чыгып, аны шылгылдатып кыймылдаткан. Айдоочулар кокус мунара кулап кетсе деп унааларын обочуроок жерге токтотушкан. Окуя болгон жерге укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип, кыргызстандык кишини бир күн жана бир түн бою кайтарышкан. Бул көрүнүшкө дээрлик бүткүл шаардын жашоочулары көз салып турган. Столбанын башындагы адам кыйкырып, өзү менен өзү сүйлөшүп түшүнүксүз сөздөрдү айткан. Акыры 15 май күнү эртең менен саат 9-дан кийин жерге түшүрүшкөн. Аныкталгандай, ал 30 жаштагы Карим аттуу Кыргызстандын жашоочусу болгон. Каримдин жанына чыгып, акырындан аны сүйлөшүүгө тарткан Рустам төмөндөгүлөрдү айтып берди. Адегенде жаган атын сурап, анан жегенге бир нерсе алып чыгып бердим. Менден тамеки сурады. Экөөбүз 1,5 сааттай сүйлөшүп олтурдук. Ал поезд менен келе жатып, кантип документтерин жана акчасын жоготуп алганын билбей калганын айтты. Бийик мунарага чыгып жерге секирүүнү чечкен. Өтө коркуп калыптыр. Өзгөчө формачан адамдардан. Мен ага кел түш, жылытып чай берели. Өзүңдү колго ал. Шашпай өзүң тууралуу айтып бер, дедим, дейт Рустам. Акыры жаранды бийиктен түшүрүшүп, аны жерде дарыгерлер жана полиция күтүп турган. Учурда аны психиатриялык ооруканага дарыланууга жаткызышты. Улак Элдик медиа. Бишкекте бир нече көрүстөндөр ачылып калды. Адамдын каары убактылуу, жаратылыш каарын салбасын. 2020-жылдын 16 майынан 20 майына чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет маалымат борбору билдирди. Бишкек шаарында жайгашкан Ала тоо жаңа конушунун көрүстаны жаан көп жаагандыгына байланыштуу көпчүлүк ачылып калгандыгын билдирди. Тасманы көргөндөр жакындарынын көрүстөнүн кайрадан жаап коюуну билдирген. Нарында каттоо жааган жаандан улам айрым үйлөрдү суу каптады. Нарын шаарында эртең менен жааган жамгырдан улам айрым үйлөрдү суу каптады. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Бүгүн 16 майда таңкы саат 5:30-6:00 чамасында жаан жаап баштаган. Нарын шаарынын мэри Нурбек Молдокадыров, Нарын шаардык жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы Талант Асымкулов үйүн суу каптаган тургундар менен жолугуп, көйгөйлөрдү жеринен көрүп, тиешелүү тараптарга тапшырмалар берилди. Жумуштарга Нарын шаардык жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына жана жандандыруу ишканасынын кызматкерлери тартылган. Булак Турмуш Кейжи. Аксыда жолдун боюндагы туннель урап калды.
13 май күнү Аксы районунун Кашка суу айыл өкмөтүндөгү Актерек участкасында каналдын суусун өткөрүү үчүн казылып жаткан туннель урап калды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жергиликтүү жашоочулар жолдон өтүүдөн кооптонууда, себеби урап калган чуңкурга унаа түшүп кетүү коркунучу жаралган. Белги дагы коюлган эмес. Сапатсыз иш жүргүзүлгөн үчүн урап калды. Тез арада калыбына келтирүү зарыл дешти тургундар. Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын урап калган жерди тендерди уткан компания калыбына келтирерин, учурда тиешелүү жумуштар жүрүп жатканын билдиришти. Аксы райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Абдумалик Абсаматов туннель жамгырдан улам урап калганын белгиледи. Туннель 2044 метр аралыкта казылат. Урап калган жердин топурагы дагы абдан жумшак экен. Тез арада калыбына келтиребиз деген аракеттер болуп жатат, деди ал. Актерек каналынын узундугу 7000 чакырымдан ашат. Анын 2044 метри туннель аркылуу өтөт. Аталган канал Коштөбө, Жергетал айыл өкмөттөрүн жана Кербен шаарын сууга суу менен камсыздайт. Долбоорго мамлекеттик бюджеттен 800 миллион сом бөлүнгөн. Булак турмуш KG.